Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Насаиде, Тирмизиде, Ибн Мажада келген бұл хадис. Айша энебиз айтат: "Культу я Расулуллах, араайта ин алимту айя лейлатил кадри ма акулу фиха." О Аллахтың елчisi, егерде мен Кадыр түн кечесине туш болуп калсам, эмне деп айтайын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Айткын: Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни." О Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечире көр деп. Караңыздар, бул жерде көңүл бура турган нерсе, сахабаларда Кадыр түн кечеси дуа кылуу, көп дуа кылыш керек экени белгилүү болгон. Ошондуктан Кадыр түнгө туш болуп калсам, көп дуа кылайынбы деп суралган жок. Кандай дуаны кылайын деп сурады. Афу деген кечиримдүү, Аллах Тааламдын бул аттарынан. Аллах Таалам кечиримдүү, кулундагы кеткен кемчиликтерди, күнөөлөрдү кечирет. Кулундагы ошол кетирген каталар, кемчиликтер, күнөөлөр ошону тазалайт, кечирет. Себеби күнөө кечирилбесе, адам баласы Аллах Тааламдын алдына жакындай албайт. Бейишине кире албайт, ырайымына түшө албайт, жакшылыгына жете албайт. Жүрөгү мерс болуп, катуу болуп, Аллах Тааламдан алыстагандан алыстайт. Ал эми күнөө кечирилсе, тазарса, Аллах Тааламга жакындап, жакшылыкка бет алып, Аллах Тааламга тоо кылып, жүрөгү нурданып, жакшылыктын жолунда жүргөн болот. Кээ бир адамдар ойлонушу мүмкүн, өзү ороз айында кечирим ай, ороз айында сооп амалдарды кылып атабыз, күндүз орозо тутуп атабыз, түнкүсүн таравихтерге окуп атабыз. Анан ушул акыркы оңунтуда дагы сурайбызбы, мурунку амалдар жетпейби деп ойлошу мүмкүн. Аллах Тааламдын кечирими болбосо, биз кыйроого учурайбыз тугандар. Бактысыз болуп калабыз. Кечирим дегенде ушул нерселерди камтыйт. Биринчиси, Аллах бизди кетирген кемчиликтерибизди кечирсин. Кемчилик деп эки тараптан келет. Бири Аллахтын буйругун аткаруудагы кемчиликтерибиз. Биз Аллах Тааланын буйруктарын тим эле чырайлуу так кылып аткарып аткан жерибиз жок. Кемчиликтер бар буйруктарды аткарууда. Экинчиси, ал тыйган тыюуларда дагы кемчиликтерибиз бар. Арам деген нерселерди арамдай кылып тыйылып атабыз. Буйругун аткаруудагы каталарыбыз жана тыйгандан тыйылуудагы каталарыбыз бар. Экинчиден, Аллахтын акысын берүүдө кемчилигибиз бар. Аллахтын акысы улук. Аны биз акысын биз эмес, жалпы махлукаттар барктап акысын бере албайт. Аллах Таалам Анам сүрөсүндө айткандай: "Ва ма кадаруллоха хакка кадри." Алар Аллах Тааламды чыныгы акысын билип, кадырлап барктай алган жок дейт. Адам канчалык көп ибадат кылса дагы Аллахтын акысын актап бере албайт. Анын бизге болгон неаматтары, жакшылыктары чексиз санап бүтө албайбыз. Ошол үчүн биз Аллахтан кечирим сурайбыз. Жалпы кемчиликтерибизге, акысын бере албаганыбызга, буйруктарын толук аткара албаганыбызга, тыйгандарын толук тыйылбай жатканыбызга. Үчүнчүдөн, Аллах Таала кечирсе кулун азаптабайт. Элестетиңиздер, ушу Кадыр кечесинде дуа кылып атабыз: "Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни." Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң деп айтуу менен жүрөктөр тазарат тугандар. Мунун маани маңызын жакшы түшүнөйлү. Эгерде Аллах Таалам бизди кечирген болсо, бизди азаптабайт, тозокко салбайт. Ошол кылган күнөөбүз үчүн Аллах Таалам бизди акыретте азапка салбайт. Бул дүйнөдө да башыбызга бале жиберип кырсыктатпайт. Ошо күнөөнүн артынан балеге душар болбойбуз деген сөз. Төртүнчүдөн, ошол күнөөнүн артынан адамдарга кор кылып, абийирибиз ачылып, калайык калка уят болуп, маскара болуп, шермендебиз чыкпайт. Аллах Таалам кечирими деген канча бир күнөөлөрүбүз бар, адамдар билбеген. Аллах Таалам ошону жашырып коет. Канча деген каталарыбызды. О Аллахым, мени кечир дегенде, ошол жерде айыптарыбыз адамдарга ашкере болбосун. Жашырылып, Аллах менен кулун ортосунда калып калат. Тилекке каршы айрым адамдар күнөөсү кечирилип, ошол нерсе Аллах менен кулун ортосунда жашырып чыгып калса дагы өздөрү адамдарга жайып салат. Бешинчиден, кечирим суроо менен биз тобо кылган болобуз. Элестетиңиз, биз азыр акыркы оңунүктө кечирим сураганын артында тобо кылып атабыз. Аллахым, мени кечире көр дегенде өткөн күнөөлөрүбүздү кечирсек, жаңы барактан артыбыз тазарат.
баардык өткөн күнөөлөрүбүздү жок кылып, мени кечире көр деп жалынып жалбарып Аллах Тааламга кайрылып, бет алып, жаман күнөө иштерден жүз буруп, белибизди бекем байлап, мындан кийин жакшы жолдо жүрөйүн Аллахым, күнөөлөрүмдү кечире көр деп кайрылып атабыз. Алтынчыдан биз кечирим суроо менен бейиштин босогосун аттай алабыз. Бул деген сөз бейишке тек гана күнөөдөн тазаланган гана пенделер келет. Ал-жанна тойиба ла ядхулуха илля тойиб. Бейиш бул таза жер, ал жерге таза адамдар гана кирет. Мына ошол кечирим суроо менен биз тазарап атабыз. Тазарап атабыз Аллах Таалам алдында. Себеби тазармайынча биз Аллах Тааламдын даярдап койгон жакшылыктарына жете албайбыз. Аллах Таалам таза зат, таза нерсени кабыл кылат. Жетинчиден, адамдын күнөөсү кечирилбейинче ал таза болуп саналбайт. Эч бир адам көп кылган амалы менен тобо кылбай, Аллах Тааламдан кечирим сурабай, көп садака кылып атам, мечит салып атам, жакшылык иштерди кылып атам, көп зикир кылып атам деп мен амалым көп деп бейишке кирип кете албайт. Канчалык амалды кылса да адам, Аллах Тааламдын кечиримине, ырайымына муктаж. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Фа иннаху ла юдхилал жанната ахадун амалу" деген. Эч бир адамды бейишке амалы киргизе албайт деген. Аны сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, сен дагы кире албайсыңбы?" dedi. "Вала анта я Расулаллах." Анан айтты: "Вала ана, мен дагы кире албайм" dedi. "Иллан ятагаммадани ла минху бирахма." Тек гана Аллах Таалам өзүнүн ырайымын гана төксө деген. Мына жактан адам өмүр бою ибадатта жүрсө да, Аллахтын ырайымына же кечиримине муктаж болбой бейишке кирип кете албайт. Аллахтын ырайымына муктажбыз, кечиримине муктажбыз. Мен тазамын, күнөөлөрдөн алысмын деп айта албайт эч ким. Мына туугандар, адам баласы ушул нерселерди билгенде, бул адамдын жан дүйнөсү тазарып, жакшылыкка умтулуусу күчөп, мына ошого түрткү берет. Кылып аткан ибадаттары кичинекей эле экен деп көрөт. Бул кыска дуа: "Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни." Бирок мааниси терең. Ошон үчүн муну айтууда зерикпейли, чарчабайлы. Мына саналуу гана күндөр калды. Ушул акыркы Рамазандын жупсан, таксан, анан кайсы күнү дебестен күндө, акыркы түндө ушу багымдатка чейинки убакытта дуа менен, зикир менен, Куран окуу менен, намаз менен өткүзөйлү. Ва саллаллаху таала ала хайр халкихи ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.